Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз семетейчи Жаңыбай Кожековдун өмүр баяны тууралуу болмокчу. Ал үчүн студиябызга бизде ошол Жаңыбай Кожековду жакшы жакындан билип тааныган инсандарды чакырып алганбыз. Андай эмесе сиздерди тааныштырып өтөйүн. Куттубек Смадилов Жаңыбай Кожековдун небереси болот. Айылчы Токтогулов жазуучу жана ошондой эле Жаңыбай Кожековдун айылдашы. Куш келипсиздер. Сиздерге эми алгачкы эле суроом. Ушул Жаңыбай Кожековдун өмүр баяны тууралуу айтып берсеңиз, кайсыл жерде төрөлгөн, канча бир тууган болгон? Жаңыбай Кожеков өзү 1871 жылы төрөлгөн. Жаңыбай Кожековдун 3 кызы болгон. Акгүл, Малика, анан Бермет. Bir erkek balası olgan Matay деген ал 41 жылы өлүп калат. Андан кийин 42 жылы артынан атасы да өлөт, Кожеков Жаңыбай. Кожеков Жаңыбай өзү Жумгалы районунун Түгел айылында туулган. Атасы Кожек, Жаманкара, Сары, Сак Теңирбай, Сакачык, Сүйүнбай, Хайдарбек ушулар 8 ата тең манас айткан. Мындай тукум куучулук Кыргызстанда жок, манас айт. Жок кесе да манас айткан боюнча. Манасты Жаңыбай Кожеков уулу 14 жашында атасы өлүп калат. Андан кийин 16-га чыкканда Кочкордон келетип Кызарттын белине жетпей Акчи деген жерде уктап калат. Ош жерде уктаганда түшүнө Семетей, Гүлчоро, Канчоро кирет. Анан кирип багы түшүндө сен манас айтасың, Семетей айтасың деп Семетей айтат. Гүлчоро болсо жанында турат, эме оосуна тары куят. Гүлчоро келип баягы тарысын тартып алат, экөө мушташа кетет. Мушташа кеткенде анан экөө баягы ажыраткандан кийин Гүлчоро кайра тарып алып келип кайра оозуна салат. Ошондон кийин ооруп калат көпкө чейин. Ооруп токтоно албай анан көптөн кийин ушу 4-5 жылдан кийин анан талаага барып өзүнчө манас айтып, Семетей айтып, багы айтпаса деле болбой, тигилер келип түшүнө кирип эле найзасы менен сайып өлтүрөбүз деп коркутуп эметип атып, ошондон кийин анан манас айта баштайт. Манас айтып отуруп тегерегинде айылдарга айта баштайт. Анан кийин Кетмен-төбөгө барып айтат. Кетмен-төбөдө Токтогул, Эшмамбет, Коргол ошолор менен чогуу бир жаш курактары жаш болот да, ошолор чогуу болушат. Айта кетире турган нерсе бул жерден могу китеп Семетейден 3 томдугу чыкты. Могу 3 тең. Муну Академия, Кыргыз Илимдер Академиясынын Тил Адабият институтунун Эгембердиева Соно деген ушу кишинин эмгеги зор. Анткени 80 жыл бул Мифтаков менен дагы башка кишилер жазган боюнча 80 жыл бул Семетейи архивде сакталып, кордодо сакталып турду. Ошону эч ким которо албай койгон. Анткени араб тилинде, латын тилинде, латын тамгаларында жазылган. Муну анан жазганда дагы баарынын эле колу бирдей болгон эмес. Ыбырайым Абдрахманов жазган, Кайым Мистаков жазган, дагы башка Токтогулдагы айылындагы кишилер да жазган. Ошонун баарын чогултуп, Соно Эгембердиева деген 2019 жылы 3 томдугун чыгарды. Бирок саны 500 нуска болгондон кийин элге жетпей атат такыр эле. Бул эмени чыгарганда Сононун эмгеги зор, анткени бүт баарын толуктап иретке келтирип туруп чыгарды ушуну. Мындан тышкары Кожеков Жаңыбай жөнүндө
Қазір Талас университетінде сабақ береді. Толқын Айталиева деген өз жанынан ақша шығарып, 150 китепти мага беріп, елге бекер тараттырып. Семетейчи Жаңыбай Кожеков деп. Бұл Толқын Айталиева ушу атам боюнча Жаңыбай Кожеков боюнча диссертация жактап кандидат наук болду. Мындан тышкары атам жөнүндө Жаңыбай Кожеков жөнүндө сыпаттама чыкты. Элдердин оосунда жүрөт ушундай кандай киши болгону, жет атасы айтканы. Могу баскан жол деген Калык Акиевдин китебинде 3-чү жолу басылып Фрунзе шаарында Кыргызстан басмаканасынан 1983 жылкысында. Ушунда кадим айтып өзүнүн эскерүүсүндө, өзү сабаттуу киши болгондо бул Калык Акиев. Могу өзүнүн немесинде айтылып жүрөт. 8 жашынан баштап Жаңыбайдын ырлары менен чоңоюп Төрөгелди деген бай ошереки Калык Акиев ошонун жылкысын атын бакчы экен. Аны ошо Кожеков Жаңыбайды алып келип ушу үйрөттүрүптүр. Кошок кошконду, эл менен айтышканды биринчи жолу ошондон үйрөнүп, мындан да тышкары бул кийин Токтогул өрөөнүнө барганда Калык Акиев а жерден Каратал деген байдын ырчысы болуштун. Анан Байгазы болушка каршы ырдатканда Ишмамбетти жеңип Байгазыны аябай жамандаган үчүн 12 ай үй түрмө кесип коет. Ошондо Жаңыбай Кожеков түнчүндө барып, Сатар экөө барып, түнчүндө барып акырын түнү менен качырат. Жумгалга барбасаң, бир жерден 12 айда өлүп каласың. Эртерээк кет деп түнү менен качырат. Ошондо кийин аман калат бул Калык Акиев. Атамдын эмгеги зор эле дейм ушу Калык Акиевке. Бул мындан тышкары атамды изилдеген, эң биринчи изилдеген эле татар улутунда Рахматуллин деген болгон. 1000 азыр архивде да сакталып жүрөт, китебинде да жүрөт. 1924-жылы келип туруп, 24-жылы келип туруп, 26-жылга чейин атамдын жет атамды изилдеп, ошереки жазып кеткен экен. 24-жылдан 26-га чейин. Андан кийин 36-жылы кароо сынак болгондо ага келет, катышат. Катышканда сынактан кийин южный вариант деп өткөрбөй коет. Ошондо Кайым Мистаков Жаңыбай Кожековду сенин семетең жакшы экен бөлөктөрдүкүнөн. Ошон үчүн сени мен өз акыман 200 сом төлөп берейин, кийим кечек, тамак аш менден болсун деп. Ал убакта катаал заман болгондо. Ошентип 8 ай үйүнө жаткырып, могу китептин нукура түбү ушу Мифтаков жазганда теңинен көбүнөн аябай көп жазганы ушу Мифтаков болгон. Могу сүрөттө Мифтаков, бир жерде Жаңыбай Кожеков. Могу башындагы тебетей Мифтаковдун башкыр тебетеи. Могу Френчтагы Мифтакка сатып берген болуш керек. Же өз сатып алды. Бул атам мындай жөнөкөй эле кийинген. Ушуреки 36-жылкы түшкөн сүрөт экен. Мындан тышкары ушу эки эле сүрөт бар да, башка сүрөт калган эмес. Анткени 1942-жылы өлгөн, ал убакта сүрөтчү деле жок болгон. Могу сүрөттө могу Мифтаков кызы Жаңыбай Кожеков бул аялы. Ошо бир эле чөлкөмдө 36-жылы тартылып калган сүрөттөр. Ушу сүрөттөрүнөн эле ушу. Мындан тышкары Кожековду, Жаңыбайды Виноградов деген музыковед болгон, этнограф болгон, ошерек 40-жылы келет. 40-жылы келип Кожековду чакыртат. Жаңыбай
Кожеков Кетмен төбөдөн атчан келет. Атчан келип, кадимки эле Абдысүйөркуловдун үйүндө турат. Ошонкунда туруп бир 10 чакты күн, ошо 10 чактыдан бир айдай туруп калат да. Ошол жерде ким Виноградов деген бүт эмне билсең ошону айтып бер деп ошондон жазып алган экен. Виноградовдун айтышы боюнча Токтогул 1933-жылы өлөт. Жаңыбай Кожеков Жаңыбай Кожековдон Виноградов жалаң Токтогул жөнүндө бүт чыгармаларын атаман Кожеков Жаңыбайдан жастырып алат. Айтат ушу бүт баарын ошо Жаңыбай Кожековдон жазып алдым дейт. Андан тышкары Шостакович деген увертюра жасат атамдын ырынан. Жаңыбай Кожековду Виноградов өзү диктограф деген ошол убакта 40-жылы чыгып пластинкага жазган. Ошого коюп туруп, диктографты коюп, Манас айт дейт. Кожеков отурат, анан айтпай отура берет. Переводчигин айтат, бул диктограф иштеп атат. Айттырбайсыңар муну дейт. Анан переводчик айтат, ай, эмнеге айтпай атасың, диктограф иштеп атпайбы десе, ой, мен бул оруска эле айтмак белем. Манас деген элдики. Мен элге айтам, эл кубаттап, эл сүрөгөндө Манас айтылат. Анан бир кишиге өмүрү Манас айтылбайт деп айтпай коет. Ал жерден ызычу чыгып, баягы жердегилер эшикке чыгып, эшиктен издешет, киши издешип калат. Анан бир 10 чакты кишини көчөдөн чакырып келип отургузуп, ошондон кийин Манас айткан экен. Ошо Манас айтканда үргөнчтүн суусун кечкенин, анан чоң казатты айтып бер. Мындан тышкары баягы айтып атканда Виноградовдун эскерси боюнча бул калыптанган Манасчы дейт да. Ага жанакы эмелерин бүт баарын айтып берет. Кандай болгонун, кантип Манас айтканын, түшүндө айтканын айтып берет. Но отличие от других, жаңа совершенство владел сказанием Манаса, преобразовалось неторопливо, спокойно, с каким-то мудрым художественным расчетом. Он пел уверенно, без остановок, дейт, без ажитации, дейт. Бул атамды калыптанган профессиональный Манасчы деп айтат да, ошо Виноградовдун эскергенде. Жана жазылып калган Токтогулдун чыгармалары да бүт ушу атамдан үйрөнүп туруп, ошо Шостакович жарык көргөзгөн экен. Эме деген киргизские народные музыканты и певцы деп Москвада 1972-жылы бир. Агайыбыз ушул айтсаңыз, негизи эле ушул агайыбыздын канча чыгармасы болгон, бардыгын жалпысынан алып сынаганда? Негизи Жанышбаев, Курманбек, илгерки дастандын баарын жатка билишкен. Көбүнчөсү Академия науктун кордосунда турат. Атам жөнүндө улуттук энциклопедияда кыргызстандык 2011-жылкы Кыргыз Совет энциклопедиянын 1977 чыккан барлыгы эле Манас энциклопедиясында бүт баарында эле чыгып турат. Ушунда 7 ата Манас айткан, менин гана атам, ушу Жаңыбай Кожековдун гана аталары тиркелип турат, жазылып турат. Башка бир дагы мындай феномен жок. Тукум куучулук, кыргызга эл кылган кишилер болгондо. Кээ бир источниктерде жүрөт, Бухара, Самаркандтарда да айтып жүргөнү жөнүндө. Бу Хайдарбек ата, анан Сүйүнбай аталарды. Булар муну изилдесе бул чыгат, Кудай буйрса. Мындан тышкары биз бул Жаңыбай Кожековду быйыл 150 жылдыгына такалып атат. 2019-жылы 23 ноябрда Жаңыбай Кожеков көп курду талант аттуу конференция өткөрүп, 60-тай окумуштуулар болду. Ошондо резолюция кабыл алдык. Резолюцияда 10 пункттан турат.
ошо 10 пункттун бири да аткарылбай атат. Мамлекеттен сураныш эле ушу 150 жылдыгын өткөрсө. Бул кишинин эстелиги да жок. Көчөнүн аты да жок. 42-жыл өлгөн күмбөз эмес, тегерегинде да иште жер менен жер болуп калган. Быйыл мен барып кажерде экенин, кабырын таптым кажерде экенин. Бир эле токтом эле чыгарып бериш керек. Башка эчтеке кереги жок. Токтом эле чыгарып берсин. 150 жылдык өткөрүүгө деген. Эл өзү эле көтөрүлүп атат. Буракан эли көтөрүлүп атат. Өзгөрүш эли көтөрүп, Токтогул эли бүтө эле билет экен. Токтогул шаарынын мэри бюстун койгонго жер бөлүп берди. Жөнөкөй эле элге жайылтып эле берсе, средства массовой информации, гезит, журнал, жанакы академиянын кордосунда жаткан, архивде жаткан чыгармаларын кайра изилдеп, ошону изилдегенге эч ким мындай жол бербей атат да. Токтогул шаарчасында жерге бюстун койгонго жерди да беребиз деп атат. Ошого разрешение керек экен. Ошого жанак токтом чыгарса эле бүткөн турат. Анда эмесе Айылчы мырзага суроо болмокчу. Сиз ушул Жаңыбай Кожековдун айылдашы катары эмнелер эсиңизде калды? Өйдөчекти Сыдык болуштун Токолу Барсаке дегендин эжеси экен биздин айылда. Ошол айтып берген боюнча мен жазып алгам да көп эмесин. Анан бул эмеден келгенден кийин Жумгалдан келгенден кийин жолдо келатыбынан кийин Торкен деген айыл бар бизде. Ошо Торкен деген айылда Арзыматтыкында болуп жатат экен. Арзыматтыкында болот, Арзымат менен Токтогул экөө айтышкан да, кийин айтышат да. Анан муну Арзыматка эме келип калат. 5-6 күндөн кийин тиги Эшмамбет көрсө экөө тең Сары Колпочул уруусунан экен. Анан Арзымат экөө сүйлөшүп отуруп, андай мындайды көп айтышып анан кетет экен да. Анан бир 5-6 күндөн кийин эле Сыдык болуш, Карагыр болушу да. Ошол эки жигит жөнөтүп, анан эки жигитке чакыртып алган экен. Анан баргандан кийин ал бул ойлойт экен да, бул баардыгы болсо керек, болуш болгондон кийин деп. Барса бир жөнөкөй үй экен дейт. Ошонун ичинде кымыз ичип отурган экен дейт. Анан кел бияка өт деп анан өткөрүп, качан чыктың эле дептир. Ушундай жолдо кыйналып калдык. Анан Торкен деген жерге туруп калдык. Анан кийин сиз чыгартып ийипсиз, келдим деп ага жооп берет экен. Анан тигил эки жагын карайт экен, бир эмеге чаначка куюлган кымыз, анан дагы бир нерселер турат, башка жупуну да, тиги болуштун үйү. Ошо менин кантип манасчы кылып жүрүп атат, ушунун колунан эми бирдеке келеби деп тиги Жаңыбай ошентип ойлонуп калат экен. Дагы көрсө башка жакта дагы тигилген боосу бар экен, өргөсү бар экен. Ошого алып барып анан кенен сүйлөшөт да муну менен. Анан мунун эмесин Жаңыбай Кожековдун мунун небереси айтып өтпөдү, жет атасы бүт манас айткан деп. Анан бу дагы айткан. Жанагындай турмуштун оор кырдаалында анан бул бияка келген. Кетментөөгө келген да, Кетментөөгө келип анан аерден Дыйканбай балыштарга барбай эле Сыдык болуш алдын ала билип эле чакыртып алат да. Анан ошол жерде туруп калат. Ошол жерде тургандан кийин көп нерселерди баягы кошот, андай мындай кылып ырдайт. Анан дагы бир мунун өзгөчөлүгү ритма деп коет, уйкаштык. Уйкаштыкка караган эмес. Мазмунду ритмаларга көп маани бербей, бу эмесинде бүт башкача. Биринчиден, экинчиден, мисалы Семетейчи деп эсептелинет да бул. Семетейдин мисалы Саякбайда Семетейдин Тайторуну чапканы дегени бар. А мында Тайторунун чапканы жок. Такыр башка вариант менен айтат да. Мунун варианты такыр башка. Андан сырткары мунун жанагы Семетей жөнүндөгү кээ бир эмелер Саякбайда дагы жок, Сагынбайда да жок.
Анан мунуку такыр башка стили. Бирок китеп чыга элек. Мына бир азыраак эле эмедеги чыгарышыптыр. Аны окуп көрдүк. Анан абдан мазмунду. Турмуштук эме менен. Анан бу Жаңыбай Кожо уулунун дагы бир артыкчылыгы майда кенжепес деп коебуз. Ал эми чет өлкөлөрдө кээ биринде ошо биздин кенжепостой дагы эпостор жок. Эртөштүк, Эртабылды, Сарын жибекөй, жана башка Кедейкан көп эпостор эмелерди айткан да, кенжепесторду, турмуштук эпосторду айткан, баатырдык эпосторду айткан. Анан дагы бир артыкчылыгы мынау башкаларга караганда бул болотту өзү көргөн. Барып болоттукунда 9 күн жатып, анан 9 күндүн ичинде ак мөөрдүн кошогун, болоттун ыйын кошо жазып алганда, анан эми бул кандай болгон дегенде ак мөөрдүн өзүнүн чын эле ошону ырдаган экен. Болотту ошентип ырдаган экен. 6 айдан кийин барып кеминге келип Жантайдан кабар алган экен. Айерден келтек жеп алып да кеткен экен. Бул нерселер жөнүндө бүт ак мөөрдүн эмесинде бар жазылган. Бирок ал Жаңыбайдын варианты боюнча ак мөөр чыга элек, ал архивде жатат. Ошол эле ойдон. Анан эми баягы 80 жаш деп эми эсирдин убагында эми баягы саясат ошондой болгондо. Бу ак мөөрдү алганда, мөөрканды алганда 54 жашта экен Жантай. Тигил 16 жашта экен, Жантай 54 жашта экен. Анан ошо болоттон жазып алганда, тигил 9 күн ошо жерде жатып Жаңыбай, анан ошону топтоп келген. Ал варианты турат берди. Анысы деле чыккан жок. Анан 1936 жылы бияка чакырышып, булардан фольклор жыйноочулар келген да. Фольклор жыйноочулар барып антип чогултуп манасчыларды, семетейчилерди изилдейли деп, анан көп эле семетейчибиз деп айтышкан. Бардык эле себеби манас айтканда манастын эмесинен, сүрүнөн көп коркушкан. Манасты эме оң бетин көргөн киши өлгөн, ачык эле. Сол бетин көрүп, жарк-журк этип калганын гана көрүп манасчылар манас айткандар. Ошондон эметип калганда, анан көп артыкчылыктар бар. Мунун айтып кеткен эмеси бар да, ошо манасты көргөндө кандай кылып эме кылат. Анан эгер манастын кабырын да билем дейт. Манастын кабырын билем, менден тукум калбай калат анда. Деп ошентип айтканда. Анан эми бул Пишпекке келгенден кийин жакшы көңүл бурушпайт да. Өзгөчө жанагы ошо эменин жетекчилери теге Исакеев, Айылчиев, Жумабаевдер бу урууларына тартып коет да, урууларынан чыккан семетейчилерди мактап эле, анан бул жараксыз, бар, кете бер. Сеники жарабайт. Түштүктөн да манасчы чыкчу эле, жок, аяктан болбойт дейт. Анан аякта Кыдыралы деген бар экен, дагы ошондой манас айтып жүргөндөр бар экен, семетей айтып жүргөндөр бар экен, бирок бу түндүк менен түштүктүн ортосунда карым катнаш аз. Анын үстүнө бияк эртерээк орусташып калган да. Анан борбор бияк болуп калган биринчиден. Анан көбү биякта жакын туруп, анан айтып, анан жастырып калгандар болгон да, айтып калгандар болгон. Бу деле аябай катып айткан. Анан муну көңүл бурбай, анан бул таарынып кетет. Кетмекчи болуп, камынып алып, анан кетип атканда Кайым Мифтаков каяка барасыз дейт. Сиздин семетейиңизде мурунку манасчылардын, семетейчилердин айткан варианттарында андай жок. Биринчи, сиздин семетейиңизди чыгарышка аракет кылышыбыз керек. Сен менин үйүмдө жүрөсүң дейт. 200 сомдон айлык төлөп берем. Менин бала чакам бар, балдарды карап туруш керек, аларга акча бериш керек дейт. Ошо төлөп берем деп атпайм, мен төлөп берем. Мен суу ичсем суу жебесиң, уу ичсем уу жесиң, мен эмне кылсам биздин үйдө турасың. Мен сенден мына вариантты жаздырып алам, анан кетирем дейт. Анан бул эменикинде Сыдыктыкына кеткенден кийин Сыдык болуштукунда жүрүп, анан муну
эмесин келгенин байкабас деген 1914-жылы өтүп кетти. Арзымат Ырчынын небереси 77 жашында. Ошол айтып берген да. Биринчи эле келгенде Жаңыбай Торкенге келип, мен чоң атамдын үйүндө туруптур деп, ал тиги 77-синде каза болуп калды 14-жылы. Анан ошондон кийин эле тиги Сыдык болуш чакыртып алгандан кийин ошол жака кетип, Сыдык болуш мурун эле билген экен, ал олуя киши экен. Эки жигитти чаптыртып, анан алдыртып келип, анан ошол жерден анан аял алып берген. Анан бул эме деген дикинде жүрөт ошол жерде бир байдын эмесине жардам берет да. Малына жардам берет. Анан бул кийин мунун бардыгын Барсаке карыя айтып берди эле да. Манастан чоң казат, Көкөтөйдүн ашын, ушуларды айткан дейт. Анан ак мөөр боюнча болсо жана айтылды. Анан Сыдык болуш өлгөндө эме келип калды дейт. Колпочурусунан Саруу болот экен, эме. Эшмамбет келип анан кийин кошту дейт. 6 дуан топ куруп, айдаган малың жок туруп, азил тууган сатарсың, өлбөй аман сен турсаң, атаңдын ордун басасың деп. Эме Сатар деген Сыдык болуштун баласы. Анан адеп ыйлап басылбай атса, ошентип кошкон экен. Анан 7 дуан топ куруп, желеде малың жок туруп, жеткилең тууган сатарсың, өлбөй аман сен турсаң, жетиктин ордун басарсың деп көңүл айтып, токтот эми деп. Анан ошондо Жаңыбайдын дагы айтканы бар. Жаңыбай минтип кошот экен Сатарга. Уйгу туйгу көңүлүң узун болсун өмүрүң. Көпкейбе Сатарым, жер үстүндө бар болсо, көөр сенин көөлүгүң деп бу Жаңыбайдагы тиги кайрат айтканда Сатарга. Анан эми бул Сыдык болуш кийин чакыртанып кеткен да. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызга азыр белгилүү манасчы Дөөлөт Сыдыков кошулуп калды. Куш келипсиз. Дөөлөт мырза, айтып өтсөңүз, негизи эле ол 2021-жылы Жаңыбай Кожековдун 150 жылдыгы болот экен. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, арыбаңыздар. Кыдырды арыган кыргыз журту. Эми Жаңыбай ата тууралуу айта турган болсок, бул киши абаларыбыз айтып берип атпайбы? Чындап эле чоң залкар манасчылардын тобуна кирет. Андан сырткары бул киши укум тукумуна чейин манас айтканда, ата бабалары 9 атасына чейин манас айткан. Анан чыныгы баягы салттуу манасчылардын көрөңгөсүн жоготпой улантып келаткан кишилерден болгон да бул киши. Мисалы ошо салттуу манасчылардын атадан балага өткөн деп айтабыз. Мисалы Балык уулу Найманбай айткан деп айтабыз, же болбосо Назар баласы Жүгөрү айткан деп айтабыз, же болбосо Өмүр уулу Чойке иниси Азиз болуп айткан, же Дыйканбай иниси Алмабектин баласы Касымалы азыркыга чейин айтып жүрөт тиги Кубан Алмабеков деп. Ушул укум тукумуна чейин айткан манасчылардын тобу бир топ болгон, бирок ар кайсы өрөөндө. Эми Жаңыбай атабыз ошол укум тукумунан бери анан мунун айткан өзгөчөлүгү жанагы манас атабыз жолборстун жүрөгүнө эмес, ажыдардын заарына, ошентип ажыдардын заарына талгак кылып, анан ошондой төрөлткөн бир өзгөчө жактары бар да. Бул тууралуу илимпоздор илимий жактан изилдеп дагы өзгөчөлүгүн кенен терең айтса керек. Бул киши жанагы 40-жылдардын тегерегинде чогулуп атпайбы Кыргызстандагы өнөр адамдары. Ошондо келгенде анан жанагы уруучулукка салыппы, жердешчиликке салыппы, ушундай бул кишини тилиң башка экен, анан салттуу өзөктүү манасты бузуп айтат экенсиң дегендей кылып чанып коюшкан да. Ошондо бул кишинин айтканы бар. Семетей жаккан чоңдорго секетпей жакпай калдыбы? Гүлчөрө жаккан чоңдорго күңөтөй жаккан чоңдорго гүлчөрө жакпай калдыбы? Тууганды тууган кордосо тутулуп кетип колдо өлөт, тулпарды тулпар кордосо түтөгүп кетип жолдо өлөт деп арман кылган да. Ошондо арман кылып кетип бартканда жана Кайым Муфтаков кармап, ошол тыйынын төлөп берип анан жазып алган. Эгер бул кишини отуруп жана антип жазганда
өзгөчө бир дагы кенен, дагы тереңдетип айтканда том китептер жазылмак. Андан сырткары бул киши Манастан сырткары Манас Эметей Сейтек деп анын урпактарына чейин, андан сырткары башка дастандарды, элдик ырларды, чыгармалардын баарын билген киши болгон да. Бул кишинин өзгөчөлүгү баягы негизги эле манасчылардын өзгөчөлүгү ошо санжыра менен, салт менен, нарк менен кошо башка чыгармаларды кошо ала жүргөн да. Бул киши дагы ошол чоң салттуу манасчылардын көчүн улаган улуу манасчылардын бири десек болот да. Көп азыркыга чейин көп изилденбей, иликтенбей жүрөт. Бул кишинин дагы бир өзгөчөлүгү жана Алыкул Осмонов атабыз Манаска өтө маани берип көп изилдеген да. Жана Зор Манас көлөмүнө жетпейт, женем чарчабай 3 ай ачса түгөнбөгөн турмушта не бир шумдуу укмуштар көп, баарысы сенин гана күчүң белем деп Манаска таң калып атпайбы? Бул кишинин дагы ошо Алыкул Осмоновдун бир жазган жерин окуп калдым. Анткени Жаңыбай атабызга бир киши келип баягы азыр деле көп да, мисалы Манасты түш көрдүм, Бакайды түш көрдүм дегендер бар да. Сөзсүз эле манасчылар эмес. Ошо кыргыз жолунда жүрөбү, башка жолдо жүрөбү, же чыгармачылыкта жүрөбү, ушундай айткандар бар. Анан келип айткан экен да, Манасты көрдүм дептир. Кандай экен деп сураптыр. Десе айтат дейт, башында кызыл тебетеи бар экен, ушундай чепкен кийген, ушундай десе, бул Манас эмес го дептир. Анткени жана башта абам айтпады. Бул Сагынбайдын сүрөттөөсү боюнча Манас ажыдардай сүрдү. Маңдайынан киши карай албайт муну. Анан сенин айтканың сүрөттөлүшүң боюнча бул Манас эмес деп айтканы бар экен да. Эми бул кишилер ошол чын олия кишиге эки дүйнө бир кадам деп коет да. Анан бул кишилер ошол дүйнөгө дагы, бул дүйнөгө дагы аралашып жүргөн. Күнү түн ошол менен жашаган да. Анан ошондой олия киши десек болот. Анткени булар манасчылар алдын ала көрө билген, айта билген мурунку залкар манасчылар. Эмне боло турганын булар туюп сезе билген, айта билген. Ошон үчүн баягы олия кишилер деп койсок болот. Анан бул кишинин кел аткан жылы 21-жыл, 150 жылдык болот. Бул мамлекеттик деңгээлде өтүш керек. Ушуга азыр деле мисалы Маданият министрлиги дейбизби, же болбосо Илимдер академиясы окумуштуулар буга азыртадан көңүл бөлсө жакшы болмок да. Азыртадан изилдесе, бул кишинин анткени кызык жери бул ата бабасынан бери келаткан Манасты айтып атпайбы? Тетиги 9 ата өткөндө канча 200 канча жыл болуп кетет. Ошол жылдан бери келаткан Манасты бул боюна сиңирип, анан өзүнүн чыгармачылыгы менен берилген аяны, баяны менен өркүндөтүп анан элге жеткирген киши да. Ошон үчүн муну кунт коюп, азыркы мисалы жаш окумуштуулар, жаш илимпоздор изилдеп алып чыкса, мисалы үчүн Манаста тармактар көп да. Ошол тармактарын ар ким изилдеп алып чыкса өтө жакшы болмок. Анан муну ошо кулак кагыш кылып айтыш керек. Мисалы үчүн азыр келе турган жетекчиге деле, же болбосо Маданият министрлигине, өкмөткө ошо айтыш керек, жеткириш керек, муну өткөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлде ушул кишинин 150 жылдыгы белгилениш керек. Анткени биз айтабыз да, мына таянсак четке чыгабыз, каяка чыгабыз, же болбосо бир атка минерлерибиз бакылдаса, айтат, биздин Манастан башка эчтекебиз жок дейт. Манастан башка эчтекебиз жок болсо анда ушу манасчыларды көтөрүш керек да. Мисалы, бул жерибиз ошо Кудай алдында. Бул жери деген Манастан калган жер. Манас атабыздан калган жер. Биздин сүйлөп аткан сөзүбүз Манас атабыздан калган сөз. Биздин кийип турган калпагыбыз керек болсо төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки ырым-жырымыбыз Манаста кантип келгени айтылып турат. Ошол Манасты Манас кылып даңазалап келген мына Жаңыбай, Сагынбай, Саякбай өңдүү залкар манасчылар болгон. Ошол манасчылардын азыр келаткан Манас айтып аткан манасчылардын мына ушулардын таасири, ушулардын деп кеткен, могу эл ичинде уламыш болуп жүргөнү, могу айтылып жүргөн сөздөрдүн баары азыркы манасчыларга чоң таасир. Ошон үчүн бул кишилердин атын атаса куту сүйүнөт дейт го, арбагын көтөрүш керек. Мунун арбагын даңазалап айтыш керек. Бул мунун жаман жери болбойт, мунун жакшы жери болот. Мун деген ошондой балдарга шык берет. Ушундай атабыз өткөн экен. Ушул кишинин касиети жуксун.
арбагында колдосун деп эл баягы биз ырымчыл элбиз да. Ошону ырым кылып, ошону кулак кагыш кылып айта турган сөз, ушуну азыртадан кам көрүп, сөзсүз эмки жылкы план дейбизби, ошого кийирип, бул кишини өткөрүш керек. Мен ушуну айтайын дедим эле. Мүмкүн болсо ушул Манастан бир үзүндүсүн айтып берсеңиз. Бир эки ооз атын атаса кут сүйнөт деп калбадыкпы? Айвалта менен кылыштын чабышынан бүткөндөй, найза менен калкандын сайышынан бүткөндөй, аламдан улуң ойлордун жарышынан бүткөндөй, бүтүн кыргыз бириксе намысынан бүткөндөй, көктөн жерге түшкөндөй, көктөн жерге түшкөндө карадан кара жер түткөн, калыңдан кыргыз эл күткөн, атаң Манас кабылан карыданып караса, ажыдардай сүрүлөнүп, арсыландай түрүлөнүп, атка минсе гүллөнүп, тогуз дайра бириксе шар жеринен бүткөндөй, жараткан көкө теңирдин бар жеринен бүткөндөй, тогуз кабат көктөгү ол уяллар кош колдоп, анан жерге түшкөндөй, айбалта менен кылыштын бүтүнүнөн бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй, аламдагы жарыктын ыраңынан бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, каарыланып кыйкырса жети кабат кара жер, эмиң араңдан гана зорго түткөндө, алдын салла бергенде 6000 эрдин сүр бар, артын салла бергенде ажыдардын түр бар, ат бастырса кара жер, араңдан зорго күпүлдөп, так ошондо титиреп, кыймылдап барып токтогон, кече маңдайынан чыккандын эт жүрөгүн козгогон, канча кыйын болсо да алышамын деген жан, алдынан чыгып тозбогон, кече коркуп колтук ачпаган, намыс үчүн көк жалың арты көздөй качпаган, калайманды баштаган, туусун аштап кыргыздын жолун ачкан эмеспи, акан жашын кыргыздын, тыйган Манас эмеспи, чачылганда кыргызды, эми жыйган гана Манас эмеспи, үзүлгөндүң улаган, чачылганды жыйнаган, курама жыйып журт кылган, кулалы таптап куш кылган, айрылганда сеп деген, эми кыйшайгандан эптеген дөөлөттүнүн барысы, эми чогулса гана буга да жетпеген. Дөөлөт мырза, сиз келип ушул жака Манас айтып берип, убакытыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Куттубек мырза, эми сизге суроом, айтсаңыз, ушул киши кайсыл адамдар менен үзөңгүлөш болгон? Жумгалдан келгенден кийин, Жумгалда өз теңдүүлөр менен чогулгон, Жумгалдан көчүп келгенден кийин Коргол, Эшмамбет, Токтогул, ушулар менен үзөңгүлөш болгон. Мунун ичинен дагы Эшмамбет экөө дайыма бир жүргөн. Экөө бир жүрүп, Эшмамбет өлгөндө Чоңконун айылында Капка деген жайлоосу бар. Ош жерде 1926-жылы Эшмамбет каза болот. Эшмамбет каза болгондо Кыдыралы бай деген барат. Ана менин атам болуп барат эмеге, ошо өлгөн жерине жайлоодон ооруп калганда каза болот 26-жылы. Барып, аны Эшмамбет өз атынан башка ат көтөрө алчу эмес экен. Өз атына жүктөп, сөөгүн ошо Капка деген жайлоодон тиги Чоңконун айылына чейин 5-6 саат, 4-5-6 саат жол экен да. Ошо өлгөн тиги жүктөгөндөн кийин Капкадан кошок кошкон 5 саат тынбай Чоңконун айылына чейин кошок кошуп келет.
Эшмамбет жөнүндө кандай жүргөнүн, жүрүм турумун, экөө эмне кылганын бүт баарын кошок менен айтып келет. 5 саат, 6 саат тынбай айтып келет. Анысы ас келгенси баягы чара деп коет, койордо чарадан кийин ары коюлат да, ошо чарасына түшө калып, тең туштугун, достугун билгизип туруп, анан ошол жерде түшө калып туруп, өсүү жөнүндө айтып. Чакырдан келген мен элем дейт. Колпоштон келген сен элең. Кайран башың барында, кайсакындан кемелең дейт. Айтканырың чуурган, абаның ат чабым жерде угулган. Эшмамбеттин эме үнү аябай жоон болгон экен да. Бийик 1 километрден ашык жерге чейин жетишкен ошо ырдап турганда. Анысында кошуп кетпир. Акындардын ичинен ак кула элең жулунган. Капкадан жаның үзүлдү, кап көрбөдүм жүзүңдү дейт. Тумчугуп жаның үзүлдү, тууганын көрбөй жүзүңдү. Кадырлап ойдо тоскон жок, катының менде кошкон жок. Жакшылар ойдо тоскон жок, жакының менде кошкон жок. Кару болор камчың жок, карап турар атың жок. Теңирдин кылган буйругу, тууган жерден буйрубай, турпагың турган жерде буйру деп ошо буркурап ыйлап турганан ошо Эшмамбетти ошентип эметкен экен. А кишинин да эстелиги жок ушуга чейин. Жаңыбай өзү Виноградовка келгенде жана айтып өтпөдүмбү, тиги кимдин үйүндө турган Абдусөркуловдун. Ошо Виноградовка жастырып атканда бир кызык окуя болот. Атын сырт ал убакта машина бирин-серин эле болуш керек, 40-жылдары. Нешке байлап коет. Байлап койгондо атын урдап кетишет. Анан кечинде багы үйгө келетканда Абдусөркулов тосуп алып айтат: "Аке, эмне болду бул? Атыңыз кана?" десе, "Урдат үйдүн" дейт. Анан а киши түнү менен издеп эртеси атын базардан таап келип, ат менен келген экен Кетмен төбөдөн ушу Бишкекке. Кайра ошол аты менен кетиппир. Тилекке каршы ушул убакыттын тардыгына байланыштуу көптөгөн кептер айтылбай калды. Бирок ошого карабастан студиябызга келип, кадырлуу конок болуп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе биздин Санжира программабызды аяктады. Саламатта туруңуздар.